иншалла адамдарга жаман сөз сүйлөбөө туурасында. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көрсөтүп кеткен акыйкат туура жолдордун бирөөсү ушул экен. Каргыш айтпоо, же адамдарга тилек, жаман тилек кылбоо туурасында экен. Бул хадистер узун хадистер, бирок мен кыскартам иншалла. Кудай буйрса, ушул нерсенин ичинде бир аз болсо түшүнүк болот. Бул хадисти Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис өзү хасан, жакшы хадистерден экен. Демек бул хадисте мындай дейт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында турган адамдын бирөөсү ушундай айткен. Имандуу адам эч качан каргыш айтпайт. Ла ямбагли муъминин ан якуна лаана. Демек, имандуу адам бирөөнө каргыш айтпайт экен. Тили менен мисалы каргыш кандай болот? Эки түрлүү болот, туурабы? Биринчиси тил менен болот, экинчиси дил менен болот. Муну бөлөбүз, мейли мындай биягына бөлө турган болсок. Каргыштын түрлөрү бар. Мен силерге бир окуя айтып берейин. Ушул аябай эле бир эме, бирок мен башыман өттү. Субхана ушул нерсени көрдүк. Муну айтып берген, бирок ошондосу да. Мындан бир 10 жыл мурун бир байке келди мага. Анан ичинде окуп баштаганыбызда анын ичинде жин бар экени белгилүү болду. Мындай макулук бар экен. Ал макулук баягы окуп баштаганда өтө кыйналды, ушундай эме болду. Анан акырында биз ушундай нерсеге келдик. Баягы кишиден сурап баштадык. Сиз эмне болдуңуз, кандай болсо? Мен дейт, ушунча эме менен дейт 5 жашыман баштап ушу таята тайнем колунан өстүм дейт. Бирок ата-энеси түрүү экен. Ата-энеси түрүү боюнча. Бир нече убакыт өткөндөн кийин эле мен ата-энем мени карабай калды дейт такыр. Ошентип ушул 45-ке чыктым дейт. Мына 40 жыл болду. Анан бая дем салып баштадык, окуп атабыз. Бая ичинен макулугу чыкты, сүйлөп баштады, анан айта баштады. Сен эмне болуп киргенсиң дегенде, мен дейт, ушундай акыбалда кирдим дейт. Бир күнү ата-энеси, бая мындай айтканда, бул небереси да, жээн небере болот да. Анан үйгө алып келди дейт. Бая таятасына тайнес алып келгенде, эркелетип аткан мезгилде жанында бир кошуна кемпир бар экен. Тул деп коет элесиздер, тул деп коет бизде, жанагындай бала көрбөгөн. Эч нерсеси калбай калган, жок, өзүнчө эле бир үйдө эле турат да, эч кимге деле кереги жок баягы. Төрөбөй калгансы менен кетирип салган, көп казыр ошондой болуп аткан. Анан ошентип отуруп, баягы кемпир ушундай баланы карап туруп, бактысыз болуп кал деп айтканда, мен ошол жерде болчумун. Мен ошол замат кирдим дагы 40 жылдан бери бул баланы ушинтип кыйнап келатам деди. 40 жылдан бери эмне кыйнап келатам деди. Сен эмне муну кыйнап атасың? Эмне себептен? Бул эмне болсо? Баягы аялдын каргышы дейт, ушул мен себептүү болуп атат деди. Аллаху акбар, баягы окуп баштаган бир нече күндөн кийин Аллахтын калоосу менен чыкты. Анан эми таң калыштуу нерсе ушуреки, 40 жылдан кийин ошо ата-энеси келип биринчи жолу апасы бетинен өп, балам кандайсың дептир. Дегеним ушуреки, адамдын каргышы бир адамдын каргыш дегенде ушундай түшүнүшүңүз керек. Сөзсүз эле ушундай баягы каргап, мындай бир тукумсуз болуп калды же тигиндей болуп калды эмес. Кээ бир убакыттарда адамдардын мондай дилинде мондай бир ушундай кызганчактыгы менен ушундай эмне үчүн мен мындай болбой албайм? Эмне үчүн мен балалуу болгон жокмун? Эмне үчүн мындай? Эмне үчүн бул ушуну жыргаш керек деген деле сезимде элечи адамга субханалла карашпап тийип калат экен да. Сиз менен биз ушунчалык даражада экенбиз, карашыбыз керек экен. Эмне, эгерде бир адам сиз менен биз мындай өзүбүздүн шейхтер айтат го, эки нерсени жашыргыла дейт. Дайыма жашырыш керек. Адамдар буюрса бүгүнкү кылып аткан ишиңди жашыр, анан эртең эмне кыла турганыңды эч кимге айтпа дейт. Биз баягы планыбыздын баарын айта беребиз го. Планыбыздын баары мен мынткентаман, тигинткентам деп турат. Биз жашоо дайыма ушуну айта беребиз. Демек ушул мен эртең мындай кылантам, анан мындай болгонтам деген нерсени такыр айтпаганга аракет кылышыбыз керек. Бул негизи жашырыш керек. Мен айткан жокмун бул нерсени, бул шейхтер айтат эмедечи. Эмне үчүн мындай десе, көрсө адамдын дилинде адамга болгон кызганычы жанагындай бир кээ бир убакта каргыш сыяктуу болуп калат экен. Имандуу адам тили менен дагы дили менен да башка бирөөнү каргабайт. Дегени ошо сени менен мен деле ошо жүрөгүбүздө да керек болсо бир адамга мындай жаманчылык каалабаш керек. Тилиң менен эмес, даже жада калса жүрөгүңдө дагы, мейли өзүңдүн балаңа болсун, мейли бир тууганыңа болсун, мейли байкеңе болсун, кошунаңа болсун, досуңа болсун, бирөөнүн үйүнө келдиң да бардың да, туурабы? Барганыңдан кийин ошонун үйүндө эч нерсени караба. Ал сеники эмес ал.
Ben ушул нерсени дайым айтам да. Бирөөнүн үйүнүн машинесин көрдүң, бирөөнүн үйүн көрдүң, бирөөнүн кийимин көрдүң, бирөөнүн эмесин бийлигин көрдүң, бирөөнүн илимин көрдүң. Эми агасаң тиешең жок. Ал сага жазылган эмес ал. Сен азырынча значит сенин жашооңдо ал нерсе жок. Ошол себептен мусулман жүрөгүндө ыймандаган экен, эч качан субханалла башка бир адамга лаанат же болбосо ушундай кызыгуу менен жанакындай бир нерсени кылбайт экен тууган. Такыр ушуну унуталы. Ушуга көңүл бурула. Өзүңөр менен өзүбүздүн жашообузда принцип болсун. Эч качан бирөөнүн жашоосуна субхана көз артпа. Жана бирөөнү субханалла сага жетпей алган себебин, сен ага жетпей алган себебинен, аны сен алдын себебинен каргыба. Анткени сенин рызкың бөлөк. Мындай карасаң, мына өтө эле оңой. Башка бир эле жатындан чыктың, сен бирөөдөн чыктың, бешөөдөн чыккан жоксуң. Эми субханалла өмүрүң сеники бирөө эле, сеники эле. Ошондой эле өлгөндө да сен эле өзүң жалгыз өлөсүң. Андан кийин субханалла мүрзөгө да жалгыз жатасың, кыяматта тирилгенде дагы Алла Таала сени тирилтет. Бардык нерсе өзүңнүкү гана, башка бирөөнүкү, сен башка бирөөнү такыр тиешең жок. Демек, рызкы ушундай экен. Кудай талабынан келет. Эч качан субханалла мынекен бир адамга жүрөгүңдө эле, дилиңде дагы такыр субханалла бир жаманчылык кылам деп ойлобошуң керек экен. Дагы бир жерде пайгамбарыбыздан келген хадисте мындай деп айткан: оозу бузук, уят сөздөр сүйлөгөн жана базарда үнүн бийик көтөрүп кыйкырган кишини Аллах Таала жактырбайт дейт. Бул көбүнчөсү мен силерге ушундай нерсе окуганбыз, туура, мисалы келме айткыла, намаз окугула, орзо туткула, ажылык кылгыла, туура, ушул нерсени, аны Алла жолуна чыккыла деген нерсени айтабыз дайым эле. Бирок бир нерсени унутпашыбыз керек да. Эгерде жакшылап шариятты карай турган болсок, бул парз. Намаз окубай койсоң күнөөкөр болосуң. Эгер бир адам өз мусулманмын деп жүрүп, намаз окубай жүрөт да, бул чоң күнөөкөр акыбалында болот да, кыяматта жооп бериш керек болот. Мисалы алымдар айтат, бир адам намаз окуп атат дейт. Намаз окуп атат, бирок ошо менен нафил намаз, жанагындай ыктыярдуу намаз, тахажжуд окуп атат, духа намаз окуп атат, туурабы? Же болбосо тобо намаз окуп атат. Эми ал ошо нафил намаз окуган жакшыракпы, же болбосо мындай бир каза намаз окуш керекпи десе, айтат, каза намаз окуган жакшыраак дейт. Эмне үчүн энди каза үчүн жооп берип атат, туурабы? Каза дегенде калып калган намазыңды сен жооп беришиң, аны толукташың керек болот. Канча намазың калып калган болсо, бир адам 12 жаштан баштап 60га чейин чыкты, өтүп кетти, канча намаз окулбай калган болсо, кыяматта ошон үчүн оттон болгон жай намазга отуруп намазды окуп берет турбай көрсө. Ушундай нерсе, намаз ушунчалык нерсе. Буга тиешеси эмес жок. Бирок эми сен ыймандуумун, өзүң мусулманмын деп атасың да, туурабы? Азыркы заманда биз баардыгыбызды өзүбүз өтө чоң бир ыйманды көрүп калганбыз. Кичинекей эле нерсе кылып койсок эле болду, чоң нерседей көрсөтүп баштайбыз. 500 сом эле садака берип койчу. 500 эле сом садака берип кое турган болсоң, бүттү. Ой, ушундай бир тим эле дүйнөсүнө жакшы Африканы тиги эмеден жанагындай ачкачтан куткарып ийгендей сүйлөйбүз го. 500 сом үчүн ушундай мен 500 сом берип, айылдын фондуна 500 сом салдым мен. Айылдын бир жерине мен 1000 сом салып койдум. Баягыда арыктын башын чабып атканда деген 2000 сом берген мен. Ушундай бир чын айтканда Африканы уткарып кеткендей эле сүйлөй беребиз да, туурабы? Бирок эмнеке? Эми субханалла сиз менен биз андай болбойлу. Биздин эки нерсебиз бар. Бир жагы бар, бул ыймандуу адамдын, мисалы пайгамбар айткандай, ыймандуу адам жана бак сыяктуу. Мында бак бар го, алма бак. Мен мындай мөмөлүү бакты айтайын. Мына өрүк мейли кайсы мөмөлүү бакты дейт да. Эми ал мөмөлүү бак дейт, ушуну башынан тиккенден баштап аны карашыбыз керек. Тура, караш керекпи? Мөмөлүү бакты караш керек. Тиктең ал жөн эле чытап койбойсуң. Тигерден мурда ойлоносуң, каяка тигиш керек экен. Ошонун баарын ойлонуп, бияка тигем, тияка тигем деп ойлонуп туруп, анан кийин тигесиң. Аны тиккенден кийин эми карап баштайсың. Аны сугарышың керек, жуна кылыш керек, ото чөптөн тазалаш керек. Эми өскөндөн кийин анын кереги жок бутактарды кесиш керекпи? Туурабы? Демек ошентип отуруп, мындай чоң бир мөмөлүү бак болот экен дагы, анын мөмөсүнөн иншалла пайдалат экен. Ошондой эле сени менен мен деле, мен мусулманмын дегенден күнүгө өзүбүздү оңдошубуз керек болот да. Күнүгө. Көрүп жүрөсүздөр, намаз окуйт, бирок шатырда сөгүнүп жүрөт дагы эле, туурабы? Намаз окуйт, субханалла, эчтекени калтырбайт керек болсочу. Намаз окуйт, алдап таштайт да. Ушуну алдайт, кидайт этип кетет да. Канча миңдеген кидайт этип кеткен толтурабы, туурабы? Же жокпу? Барбы же жокпу? Ошондой толтурат. Намаз окуйт, бирок зына кылат. Ойноштук кылып жүрөт. Намаз окуйт да ушундай кылып жүрөт. Демек субханалла, ал адамды биз жамандаш үчүн айтып аткан жокмун мен ушундай депчи. Мындай баары анык да туурабы? Демек ошол адамдын жанакылда бир өсүп бараткан багын жанагындай карабай койгон да.
Ал адам субхана сугар ала берет, бирок деген биягында калпычылык деген нерсени бутакты кеспей койгон, уурлук деген бутакты кеспей койгон, кидальчик деген бутакты кеспей койгон. Ошон бутактар өсүп кеткенде анан дичкалар көп болуп туруп алмасы мындай эле да, мөмөсү мындай эле. Ал субхана пайдасы азыраак да. Демек пайгамбар бизге ошону үйрөтүп атат экен да. Демек сен эгер өзүң мусулманмын десең, ыйманың десең, анда оозу бузук уят сөздү сүйлөбө дейт. Оозу бузук деген сөздү түшүнүш керек да. Кыргызда болсо ак ит кирип кара ит чыгат дейт. Ак ит кирип кара ит чыгат. Демек мусулмандын субханалла оозунан кээ бирде мен тамашалап айтам, жанында бир кээ бирлер сүйлөйт го. Анан я деп тур тутут анан тутут анан анан тутут боло берет го. Эч сүйлөгөнгө уже невозможно мындай ушунчалык. Демек мусулман субханалла эң биринчи өтөнчү эркек болсун, аял болсун, эмне кылыш керек экен? Өзүнө ушул оозун тыйганга аракет кылыш керек экен. Оозунан эмне чыгып атканын караш керек. Эми оозунан эмне чыгып атса, акыл ошончолук деңгээлде деген туурабы? Эгерде бир адам бийлик ээси болду, акыл ээси болду, бир доктор, профессор болду, мейли фермер, жакшы фермер, ушундай бир бар нерсени биякта клубниковый эмне малинаңар тиктиңер дагы ошол нерсени баарын ийгиликке жетти, ушундай укмуш болуп жүрөт. Бирок сүйлөгөндө бузукту ар кандай нерсе сүйлөп атса, анын мээси малинадан ашпай калыптыр да. Анын мээси акылы эмне малинадан ашпай калыптыр. Демек мусулмандын ыйманы кандай болсо, анын акылы да ошондой болот экен да. Иман деңгээли кандай болсо. Мисалы бир адам өмүр бою ичип жүрдү, анан бир күнү тыштады дагы, анан Алла жолуна чыгып келди. Эми Алла жолуна чыгып келди дагы, ал адам баягы кой могу сүйлөбөш керек экен десе, эмне биз аны шылдыңдайбыз. Апе, сен молдо окуп калгансың го депчи. Апе, сен оңолуп калгансың го депчи. Эми эмне экен? Ушунча даражада аны төмөнчүрүүгө аракет кылабыз. Бирок өзүбүздүн акылыбыз тайык экенин билгизгибиз келбейт да. Демек ошондой адамдар өзүнүн акылы тайык экенин билгизип атат экен. Акыл тайык. Демек оозу бузук, жанагындай бир уят сөз сүйлөп аткан адам акылы тайыкылыгын билгизип коет экен. Бир адам 40 күнгө чыгып келди, 4 айга чыгып келди, субханалла. Анан кийин келди, келгенден кийин, о туура эмес экен деп атса, сен айтып атасың, кой, жесир аялдар бар койгон, соопту. Барды толтуруп ушундай бир нерсе жесир аялдарга барган, соопту деп башташат. А эмне үчүн сен күнөөсүн айтпайсың? Эмне үчүн ал туура эмес экенин айтпайсың? Ошол себептен эркектер субханалла аял болсун, өзүңдүн балаңа үлгү боло тургандан кийин азыртадан эле мисалы аялыңдын балаңдын көзүнчө аялыңды сөкпө. Күйөөңдүн көзүнчө эгерде кызың башка бир күйөөгө тийип алып башканы сөккөзүңдү каалабасаң, анда субханалла эмне экен? Ошол өзүңдүн кызыңдын жанында күйөөңдү сөкпө деген сөз. Эгерде сен күйөөңдү да сөккөн жоксуң, аялыңды да сөккөн жоксуң, демек отуруп алып өзүңдүн кошунаңды да сөкпөгүн. Демек сени мен ушул жерден отурган мисалы бир 50-100 адам отурабыз го, мисалы алса, ар жак сыртта 200-300 балким. Бирок айтайын деген максат эмне? Келгиле иншалла. Пайгамбарыбыздын айтканын кылалы. Оозу бузук уят сөздөрдү сүйлөгөндөн өзүбүздү тыялы. Мына бутакты алып туруп кесип коелу. Үйгө барганда мына азыр ушул жерден чыкканда ойлонуп көрөлү. Бирөө менен сүйлөшүп атканда ассаламу алейкум дегенден баштап эле байкап койсо болот да. Канча сүйлөөрүңдүчү. Жанагындай бир уйга дагы мындай уйду куалап атканда, байлап атканда, койду аркандап атканда деле эмнени сүйлөп атканын билип койсоң болот да. Өзүн мусулман контролдош керек экен туган. Бул күнөө деп айткан жокмун, байкасаңар, бул күнөө деп айткан жокмун. Пайгамбар саллаллаху алейхи сүйлөбөйт деди. Демек, ыймандуу болсоң, сен өзүңдү өзүң тарбиялай элеккенсиң. Эгер ыйман болбосо, анда тарбиялай албайсың деген сөз. Бул күнөө эмес, сөгүнгөн же эмес. Бул күнөө эмес, бул адеп, ахлактын же болсо сенин акылыңдын чеги ушур экен деген сөз экен. Кийин пайгамбар айткан жана базарда үйүн бийик кылган. Үнүн бийик. Мурунку замандарда баягы ким өйдөрөк сүйлөсө, ошонун соодасы өтүп кеткен экен. Ошол нерсени кылбаганга аракет кылыш керек. Эң жаман үн эмненин үнү дейт Аллах? Эшектин үнү дейт. Эшекче кыйкырбагыла дейт. Эшекче бакырбагыла. Эң жаман үн бул эшектин үнү дейт. Адам эркек болсоң деле азыркы мындай заманда көбүрлөр мындай деп айтып калчу болду. Мындай эми азыр наглость первое счастье дегендер чыкты. Наглость первое счастье дейт да. Анан кийин наглый болсо эле, анан монда түртүп эле мисалы башыңды мисалы жана машинада айдап баратканда ишил мурдун тыгып алса эле болду го. Түртүп кете бергендер бар да. Ошол нерсени машина айдап баратсаң деле, ат минип баратсаң деле, сүйлөп атсаң деле, негизи элечи мусулман өтө маданияттуу болгонго аракет кылыш керек.
өтө маданияттуу болгонго аракет кылыш керек мусулман. Сүйлөгөндө, басканда, керек болсо кыйкырганда дагы. Мурун мисалы ышкырып ийсең, ышкырба деп, эмнеге ышкырбаш керек десең, жаман болот деп койчу, болду. Бүт эле нерсенин баардыгы жаман болот менен бүтүп калчу. Көрсө жаман болот деген сөздү мындай биз көп маани бербептирбиз. Жаман болот, ышкырган болот, жаман болот, эчтин босогон жана жаман болот, жанагы эмне ачакейден өтпөй эмне жаман болот, дагы иши баары эле жаман болот болчу да. Анан ошол жаман болот менен эле жашап чоңоюп, анан кийин ошол жаман болот деген нерсени кылбай жүргөн экенбиз да. Азыр болсо доказать этип бере турган болсоң делечи, эмне болмоор деп басып кете берет да. Демек, кел туган, имандуу болгонго аракет кылалы иншалла. Тилибиз өзүбүзгө зыян болуп калбасын. Кыяматта баардыгы бар адам барганда айта турган нерсеси бир эле арман болот экен. Эркек деле, аял деле арман кылат экен. Алланын алдына барганда арман кылат. Аттиң, ушинтип сүйлөбөй эле койсом болмок экен, аттиң ушинтпей эле койсом болмок экен деген армандан башка эч нерсе айтпайт. Кээ бирлерге айтышыр мүмкүн, азыр молда келди, азыр бул дем салбай эле эмне эле сүйлөп атат деши мүмкүн. Бирок ушул жерде турган баардык кыяматка барабыз. Бул жерде баардыгы тең кыямат күнү барабыз, кыяматка барабыз. Кыямат күн болот. Алдында айтат, ар бир адамдын жеке кыяматы бар дейт. Жеке акыр заманы, жеке кыяматы бар. Ошолордун бирөөсү ушуреки акыр заманы дегени кандай десе, бирөө шейхтен сураптı бирөө, шейхим, бул дин акыр заман, кыямат азыр ар бир адамдык барбы десе, жок бейиши тозогу барбы десе айткан, о бар деп. Бар. Ошондой бар. Кандай десе, айтат имиш, субханалла, эгерде сенин балаң сени сыйлабаса, аялың сага баш ийбесе, эл нарса кадыр баркын жок болсо дейт, бул сенин субханалла тозогуң деп айткан экен. Эгерде сени аялың сыйлап, балдарың сыйлап турса, аялың баш ийип турган болсо, жана эл нарда кадыр баркың бар болгон болсо бир, анда сенин бул дүйнөгө бейишиң деген экен. Демек, бул дүйнөдө адамдын өзүнүн, ар бир адамдын кыяматы да, акыр замандагы бейиши, тозогу дагы бар турган. Ошол өзүң, ошол тозокту, бейишти Кудай Таала акылды берип туруп, анан мукаллаф кылган. Акылды берди Кудай Таалам. Анан кийин мойнуна бо парз болот, бо важип болот, бо сүннөт болот, мону кыл, мону кылба, мындай кылсаң күнөө болот деп пайгамбар аркылуу жеткизип койгонда, эми мынакей багың бак, багалжагың кара таштап коелырбыз, ошондой эле субханалла, некен жашооңду өзүңдүн колуңа берген дагы, эми кыяматта менин алдыма келгенде, мына эгерде бу пайгамбарды уккан болсоң, мына бу адамды уккан болсоң, сен бактылуу болуп менин алдыма бейиш кересиң, укпай акылсыз өзүңдү өзүң билип, өтүңдү төргөп жашаган болсоң, анда бара турган жериң тозок болот деп көрсөтүп койгон. Ага чейин эле субханалла, Алла Таала эмне кылып коет экен? Кадыр баркыңды түшүрүп, аялың баш ийбей, балдарың сени сөгүп, адамдар назар кадыр баркың жок болуп, карызга батырып, кредитке батырып, Алла Таала сени акылсыздыгың үчүн чайнап туруп, анан ыргытып коет экен. Ошондон кийин эмне кыларың билбей, акырында эмне кылыш керек болот экен? О Кудай дегенде пайда жок болуп калат экен. Ошол мезгилде жан алып коет экен Кудай Таала. Ошо сен ошол боло электен мурун эле биз өзүбүз оңдогондун үстүнө кетишибиз керек экен. Эмнени сүйлөп атасың? Кээ бирде алымдар сөз сүйлөгөн жөнүндө айтканда сөздү айткан мезгилде аны бөлүшкөн. Сөз дагы бөлүнөт. Кайсы сөз сүйлөш керек, кайсы сөз сүйлөнбөш керек, кайсы сөз туура, кайсы сөз туура эмес. Ошонун баардыгы тең ошо бөлүнгөн. Кээ бир сөздөр бар, ал капырдын сөзү болот. Капырдын сөзү дегенибиз туруп туруп эле, мисалы адам туруп туруп эле капырлардын сөзүн сүйлөп жатса, мусулман акыбалында капыр болуп динден чыгып кетет. Жөн эле туруп туруп сүйлөп коет дагы, субхан капыр болуп калат. Ошол себептен айтам, мен көчөдө айтып атам, бул жерде Бишкекте анча-мынча сабак болду, эмелерге, талабаларга. Ошондой сөз жөнүндө айтып берип атканда айттым, субханалла, эч ким менен талашпагыла. Дин тууралуу эч ким менен талашпагыла тугандар. Эки аалым талашса, Алланын рахматы түшөт. Эки молдо талашса, Алланын рахматы түшөт. Эмне болот экен? Алланын рахматы түшөт. Алланын жакшылыгы түшөт. Эки молдо, мисалы муфтиятта, муфтийлерден амеси келип алды, же эки казы талашып атса, мына айылдын ардында эки имамы талашып атса, алар илим менен талашат экен дагы, эмне экен? Алар рахмат. Ар бир талашканда бирден сооп табат. Бир далилге эки сооп табат. Эгер экөө талашып келип бир нерсе туура эмет которон болсо, сен анда бир сооп таба берет да. Эгерде эки динди билбеген адам талаша турган болсо, эки айыл кырылып, дүйнөлүк согуш болуп кетет.
Ошон үчүн адамдарды кээ бир убакыттарда өзүң билбей туруп эле кантип капыр кылып салганын билбей каласың. Бир адам намаз окуйт экен дагы, бирок айтып атат экен: "Мен бул жерге көп ишене бербейм" деди. Астагфирулла, сен монткен туура эмес десе, эмнеге десе, бай өкө бүттү. Тигинин капырлыгы дагы күчөп кетти. Эгерде сен акылдуу болсоң, ар жак бер жак немелер менен ойлонгон адам болсоң, дин жөнүндө талашпагыла такыр. Динди талашпагыла, акылды сүйлөгүлө, адамдарга жакшы насаат айткыла, бирок эч качан динди талашпайбыз. Анткенсе кимде ким имамдын ишине кийлигишсе, кимде мечиттин ишине кийлигише турган болсо, алар субхан адашып кетип калат. Эч качан мазхабтарга жана ошону боо туура эмес экен деп талашып тартышып үммөттүн башын айлантпаш керек. Сүйлөп аткан сөзүң мисал, бул салафит экен, бул суфи экен, бул даватчы экен, бул адеп башы. Жок, баардыгы ахли сунна вал жамаат. Баардыгы бара турган жери иншалла насип болсо бейиш болуп калар. Демек, мусулман некен сүйлөп аткан сөзүнө өтө чоң отчет бериш керек экен тоогу. Демек, биякта дагы элеткен бир пайгамбардын хадиси. Бул Абдуллах ани Наби саллаллаху алейхи ва саллям лайсал муъмину бит-та'вани валал анами вала фахишан валал. Имандуу адам бирөөнүн аброюна шек келтирбейт. Жана каргыш айтпайт. Жана уятсыз сөздөрдү сүйлөбөйт деген. Үч нерсе биздин заманга тиешелүү тургандар. Биз азыр ар бирибиз ушундай болуп калганбыз. Бирөөнүн акысын жегиштербиз. Мен деле жегишмени ойлоп кетем кээ бирдечи. Ошол себептен камера мени эле карап туруп жердечи. Болбосо тет жерге коюп койсок болот болчу азыр. Мына момунча адам келди деп көрсөтүп коюш үчүнчү. Бирок азыр биз баардыгыбыз телефондор менен азыр жанагындай TikTok, Instagram, тияк бияктын баардыгына тең Facebook'a жанагындай кайсы бир кемчиликтердин баарын көрсөтүп, ошолорду жазып, субханалла, мынеке мусулмандардын бирөөнүн аброюна шек келтирип атабыз. Абройго шек келтирүү чоң күнөө. Бир адамдын, мисалы, эгерде бир аялды бузуку деп айтып койду бирөө. Ошол бузуку деп айткан үчүн кыяматта жооп берилет. Бир пакиза, бир таза аялды бузуку деп айтып койду. Эми кыяматта кандай жооп берет? Десе, ал адамдын бир адамдын аброюн шек келтирип, аны жок кылыштын айласында 5-6 биригип алып, же 2 биригип алып, ошону жок кылам деп, мону фитна кылып, ызычуу кылып, аны элдерге жамандап, эмнекен? Ушундай кылып жүргөн адамдар кыяматта Алланын алдына барганда, ошол адамга жамандап жүргөн адамга ар бир кабыл болгон намаздан 700 берет. Бир сөзгө, туура эмес болгон болсо. Падышага туура эмес сөз айткан болбойт. Падышаны субхана негизи биздин мекен жердеги Алланын бир эмеси, буйругун аткаруучу. Демек ошол жөнүндө туура эмес сөз сүйлөдүң. Мен айыл өкмөтүң жөнүндө, айыл башың жөнүндө, көчө башчың жөнүндө, мен уруу башың жөнүндө субхана ошону бир жок кылыштын айласында анын аброюн төгүш үчүн жалган нерсе курап аткан эркек мен аял кыяматта жооп берет. Демек имандуу адам бирөөнүн иши менен алек болбойт. Имам Шафи рахималлах айтат: эгерде силер өзүңөрдүн айыбыңарды изилдөө менен алек болсоңор дейт, башка бир адамдын айыбына такыр убактыңар калбай калат деген. Өзүңдүн айыбың ушунча көп. Тамеки чегесиң, арагы ичесиң, аялыңды сабайсың, балаңды сөгөсүң, энең менен атаңа баш ийбейсиң, бир тууганыңан ажырашып кетип калган, барбайсың бир тууганыңдыкына, бирөөнүн кошунаңдын короосуна дагы бир нерсе алып туруп мындай жерине кошуп алгансың. Эми өзүңдүн кемчилигиң ачык толтур. Мен азыр мына жөнөкөй четтен санаганда мисалы ушунча кемчилик таап чыгып атабыз. Анан өзүңдүн кемчилигиң оңдобостон тигинин кемчилигин айтып атасың. Карасаң келесот тиги бир катар менен жашай бербейби? Карасаң тети баласы ненормальный чыгып калды. Тиги ата-энесин сыйлап жоктон жол салып койсо боло. Тиги кошунасына минтип койсо болбойбу? Тиги машинесин оңдолбой жокдон терезесин сүртүп койсо боло. Атасынын үйүндө эле жашап атып кичине ремонт кылып койсо боло, Сен тигиникине бирок өзүңдүкү точно ошондой эле боюнча турат да. Эч нерсе өзгөргөн жок. Демек субханалла бирөөнүн аброюн не кыласың? Өзүңдүн аброюңду субханалла Алла таала түшүрүп атат. Бир эмеде качан бир адамдын кемчилигин айтып аброюн түшүргөн болсо, Алла таала анын үйүндө отуруп эле шермендеп коет экен. Бирөөнү ушактап атасың, бирөөнү үйүңдө отурасың,
шерменде болуп калдым, болду. Ошол себептен урматтууларым, ушул нерсеге көңүл буралы, шек келтирбейли. Иншалла Аллахдан корколу туугандар. Эми Аллахым береке берсин, күнөөбүздү кечирсин. Биз эмне үчүн бул жөнүндө айттык? Балки ушул сөздү ушул жерде Алла Таала талап кылган себептен айттык. Башка темага даярданып келгем негизиндечи. Бирок айтайын дегеним, бардыгыбыз иншалла үммөтпүз. Сен дагы, мен дагы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам үммөтүбүз. Демек үммөт болгондон кийин башыбыз бириктүү болуш керек. Мына ушул айылдан келдиңерби иншалла. Мына ушул жерде отурабызбы? Кыяматта да ушундай болуп барабыз барыбыз. Бардыгыбыз бир туганбыз. Иннамал муъмину ихва. Пайгамбарыбыз Алла Таала Куранда айтып атат. Бардык момундар бир туган дейт. Бир туганбыз биз. Ошол себептен бирибизге күйүшүбүз керек. Мисалы бирөө ичип жүрөт, күйүшөт, эмне үчүн ичип атат болду экен кап. Бирөө жашоосу бузулат, эмне үчүн бузулат болду экен. Анан бул биз кылып аткан нерсе, бул сиздердин ошо күйүттүү балдарыңардын бир кылган кызматы азыр. Балким чын эле көз тийип калгандыр. Балким ушундай бир каргыш өтүп калгандыр. Балким сыйкырланып калгандыр. Балким жашоосуна бир жин кирип алгандыр. Ошо жашоосунун себебинен бузулуп аткандыр. Ушул жерге келип бир дем салсак, ушул жерде окусак, анан бир оңолуп кетер балким. Иншалла хидаятка келип калар. Бул да үммөтү Мухаммеддин үммөтүдүр бул да. Деген гамы, пикири ушул жерге алып келди бизди иншалла. Болбосо канча жерге барышыбыз керек эле азыр. Бирок ушул жерге алып келди. Ошол себептен сиздердин ошо уюштуруп аткан балдар Аллах ыраазы болгондон болсун. Дагы башка айылдарга иншалла ушул күйүт менен уюштурушубуз керек. Айтайын деген максат ушул, баарыбыз бир туганбыз туугандар. Бирибизге күйөлү. Анан эми калган нерсе, эгер тагдырда болгон нерсе болсо, чечиле турган болсо, сөзсүз чечилип калат иншалла. Эгер тагдырыбызда ушул нерсе кыйналыш жазылган болсо, анда кечирип коюңуз. Анда Алла Тааланы, Аллах тооба келтирсин. 3 нерсе бар. 3 нерсе кылалы иншалла. Биринчиси Аллага ыйман келтирели. Экинчиси ыйман келтиргенден кийин тооба кылып ошо күнөөлөрдү экинчи кылбаймын дейли. Үчүнчүсү Алланын райымына үмүтүбүздү иншалла эч качан үзбөйлү. Мына ушул 3 нерсе Кудай буйрса сиз менен бизди көтөрөт Кудай кааласа. Ыйманыбызга бекем кылат иншалла. Аракет кылабызбы?